Сот ушу мени карайт, болду, анан бир юристи келет, тигини келтире албай койду 12 жылдан бери Элебаеваны. Биринчи траншты төлөдү, кийинкиде дагы берип коюп атпайбы? Ошол жанагы АБНдин кызматкерлери. Бишкекте 2 адрес таап бердик. Мурунку жылы нарушение кылса, бир тиын бербеш керек эле да. Өздөрүн устаган, өздөрү нарушение кылып атат. Сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февралдарда төлөй жүрүп эле бир күндө төлөп кайта эле алып кеткен да. 9-январь суббота күнү экен. Демаш бүтпөй туруп алып атат. Ошол Элебаеванын жакын туугандары болот, ошо Банкиш деген Жейналиева Тынара. 31-декабрдан 9-январга чейин 10 эле күн болот да. Мына квитанциясынын номуру бардыгы бар. Мына 9-январь, 31-декабрь деп туруп. Комиссиянын мүчөсү Жейналиев Эркин деген бул Тынаранын кайниси болот, бир тууган. Бизге банкка акчаңы төлөбөсөңөр, үйүңөрдү алып коебуз деп туруп, момундай официальный кат келди да, номуру менен. Анан биз бала чакабыз менен бардыгыбыз Элебаеваны издеп таап, 2009-жылы 31-декабрда полностью алган кредитин 1.270.000 сомду төлөткөнбүз. Аны ошол бойдон кредит бүткөн экен деп ойлосок, алар кайта 2010-жылы 9-январда полностью ошол акчаны полностью аларга тапшырып берип койгон. Төккөн акчасынын квитанциясы бар. Бул болсо 31-декабрь 2009-жылы төккөн 1.270.000. Квитанциянын номуру 2511. Анан эле 10 күн өткөндөн кийин суббота күнү кайта экинчи договор түзүлүп эле, колуна кайта 1.270.000 сомду кайта берип койгон. Ал эгер 2009-жылы алар шунчалык чоң нарушение болгон, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февралдарда төлөй жүрүп эле бир күндө төлөп кайта эле алып кеткен да. Ошону менен биз анын алып кеткенин да билбейбиз. 2010-жылы август айында, 6-августта бизди сотко чакырбай туруп, сырттан Кара Бура райондук соту чечим чыгарышаптыр. Тамды сатылсын, жозу берилсин, алынсын деген. Ошондон биз кайта соттошуп 2011-жылы 27-апрелде облус сот тарабынан бузулган. Ошону менен соттошуп жүрүп, 2013-жылы Кара Бура соту кайта бизге ыйгарын берип, тамды берип, биз кызыл китебибизди алып, кайта тынч жашап калганбыз. Анан кайтадан башталган. Ошонун менен бери 2010-жылдан 2022 бүгүнгө чейин күнүгө постоянно соттошуп келатабыз. Акчаны алган кишинин алып келбегенин дегенде биз кайрылсак өзүңөр таап келиңер дейт. Бул биздин системада азыркы күндө иштеш керек эле. Сот органдары, милиция органдары деген бар, правоохранительный органдар бар. Пограничниктер келип запрос кылса бир күн Турцияга кет дейт, бир күн Россияга кет дейт. Ошол Элебаеванын жакын туугандары болот, ошо Банкиш деген Жейналиева Тынара. Дагы бир комиссиянын мүчөсү Жейналиев Эркин деген бул Тынаранын кайниси болот, бир тууган. Ошону менен булар иш кылып чогуу ушундай иш аракеттер жасашкан. 12 жылдан бери соттошуп атабыз. Эгер жакшы өкмөт башчысы, жакшы адам элдин бактысы, жаман адам элдин шору. 30 жылдан бери мына кыргыз эли шорулуп эле келди. Өсүү өнүү болгон жок. Бирок мына 2 жылдан бери буйруса айлыктар көбөйүп, пенсиялар көбөйүп, кадимкидей иштер алдыга жылып атат. Анан ушул сиздердин да бир кайрылган себебим, бир чоң жардам берип, өзүңөр бир көзөмөлгө алып койсоңор ушул ишибизди.